Ушул жылдын 4-апрелинде апасынын айтуусу боюнча өз окуган Токмок шаарындагы медреседен чыгып кеткен бойдон 15 жашар Марлен дайынсыз. Марлендин ата-энеси ажырашып кетишкен. Апасы Орусияда иштейт. Баласынын жоголгонун интернет барактарынан билген Гүлзат Асанбекова уулун издөө үчүн Бишкекке келген. Баламдын сырын билем өзүм, балам мурда мынтип эч качан качып мынтип жок болгон эмес. Биринчи жолу болуп атат да, биздин башыбызда мындай нерсе өткөн эмес. Медреседен эртең менен чыгып кетип аткан күнү ошо бир дос баласына кат таштап кеткен экен да. Азыр ошол кат боюнча иштешип атат да милициялар. Ал катта ошо 4 баланын аты жазылган экен. Ушул балдарда мен кордук көрдүм, ушул балдар мени кыйнады депчи. Бул катты тиги балага таштап кетип атканда айтыптыр, эгерде мен жок болуп жоголуп кете турган болсом, ушул катты агайыма бересиң деп туруп, катты жазып, мурунураак эле ошо баласына берип кеткен экен да, классташ баласына. Ой, уже ойлогон оюбуз деле калбай калды, уже барбаган жерибиз калган жок, уже эч жер калган жок. Эң этегинде балаң жоголгондон кийин кылбагандын баарын кылат экенсиң. Көз ачыкка чейин бардык, ар ким ар демени айтып, уже башыбызды айланып, каягын издерибизди билбей уже азыр ошо башыбыз айланып турган убакта. Ал эми 3-апрель күнү мектепке кеткен бойдон дайынсыз делген Аселя Төрөбекованын жансыз денеси 3 күндөн кийин Чоң Чүй каналынан табылган. Акыркы учурда жаш балдардын жоголуусу көп катталып жатат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин берген маалыматы боюнча, өлкөдө 2017 жылдын 3 айында 188 жаш өспүрүмдөр жоголгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 4 балага көп. Бүгүнкү күндө 37 дайынсыз жоголгон жаш өспүрүмдөргө карата издөө иштери жүрүп жатат. Алардын 13-ü кыз балдар, 24-ü эркек балдар. ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдө жылына 700-800 бала жоголуп турат. Жоголгон балдардын 80% өздөрү үйлөрүнөн качып кеткендер жана көпчүлүгү мигранттардын балдары деп билдирет Ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Эң алгачкы себептерин бул деген ата-энеси менен урушуп же ата-энесине таарынып үйдөн кетип калган жаш өспүрүмдөр болуп атат да. 80%-тан ашуун ошондой себептер менен үйлөрүнөн кетип калып атат. Андан кийин эң негизги бул жерден кооптуу маселе болуп атат. Көп балдар ушу жаш өспүрүмдөр үйлөрүнөн кетип калган жаш өспүрүмдөр. Булар деген ата-энелери ар кайсы жерде иштеп, кээ бирлер Россия, кээ бирлер чет мамлекеттерге кетип калып, балдары жанагы тайынеси менен, энеси менен, туугандары менен калып калган балдар болуп атат. Аларга өзүнчө катуу көзөмөл жок болгондуктан булар деген үйлөрүнөн кетип, ушу кооптуу проблемалар болуп атат биздечи. Ошого карабастан биз жыл сайын ушу республика боюнча өзүнчө рейдтерди өткөрөбүз. Ушундай жанагы балдардын мигранттарын аныктайбыз. Ошо менен жанагы социалдык өнүктүрүү министрликте образование жагына биз деген тиешелүү информацияларды жиберебиз. Ошо балдарды көзөмөлгө алып, эгерде керек болсо ошо социалдык жактан жардам көрсөтүп, балдар деген ошо социалдык жактан жардам көрүлсө, үйлөрүнөн кетпей калабы деп ушундай биз деген тиешелүү маалыматтарды жиберебиз. 5-10 тыйын таап туруп компьютердик клубка кетип калып атат. Көп балдарды биз ушу компьютердик клубтарда рейд жүргүзүп, таап, анан ата-энесине берген же туугандарына берген фактылар болуп атат да. Балдар ата-энелеринин жакын мамилесине муктаж. Ата-энесинен жетиштүү деңгээлде жылуулук ала албаган балдар бул мамилени башка жактан издей баштайт, дейт психолог Каныша Кожогелдиева. Бала 2 айынан баштап эле бирөө менен, чоңдор менен болгон мамилешүү керектүүсү пайда болот да. Демек, ошол мезгилден баштап эле бала менен мамилешип туруш керек да. Башкача айтканда, бала менен сүйлөшүп туруш керек. Балага маалымат берип туруш керек, балага жол көрсөтүп туруш керек. Бизде азыркы учурда ала турган болсок, көп ата-энелер кызык жагдайда көп ата-энелер жумуш менен алек эртеден кечке керектөөсүн канааттандыруучу, шартты түзүүчү ошо ата-эне болуп эсептелинет да. Алар кетип калып атат. Анан ошол мамилешүүнүн негизинде балада ишенүү пайда болот. Ишенүү. Же болбосо мага маалымат бере турган адам бар деп ишенет. Же болбосо дайыма мага жол көрсөтө турган адам бар деп ишениш керек. Же болбосо мен жүрүм турумум дайыма контролдоп турат деп ага ишениш керек. Башкача айтканда, ошо ишеним, сезими пайда болуш керек да. Ошол ишеним жок болгондон кийин бала эмне кыла баштайт?
башка жактан ишене турган кишини издей баштайт. Ошол аны колдой турган кишилерди издей баштайт. Бирок ошентсе деле баардыр ата-энедей колдоо, ата-энедей баягы маалымат берүү баардыр баягы толук канааттандыра албайт да. Ал эми жанагы ичип алып, же болбосо бир жаман жумуштарга кирип кетип эле башка жаман адамдарга кошулуп алып, баласын унутуп калган ата-энелер эмне болуп атышат. Алар деле андан да өткөн деңгээли болуп атпайбы? Себеби дегенде бала өзүнүн үй бүлөсүндөгү болгон мамилешүүнү, өзүнүн үй бүлөсүндөгү болгон баардык шарттардын баардыгын башка теңтуштарынын ата-энеси менен, теңтуштарынын үй бүлөсү менен сөз салыштыруу жүрөт балада. Себеби дегенде дүйнө таанымы кеңейип атпайбы? Анан ошондуктан салыштыруу жүргөндөн кийин, демек ичип чеккен ата-энесинин астында ал уялат да, бул менин ата-энем деп уялуу сезими да пайда болот. Бирок кандай гана деңгээлде болбосун, кандай гана бала болбосун, баардыр ата-энесин жакшы көрөт. Баланы качпаш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден ата-эне ошо кичинекейинен баштап ата-эне сөзсүз баласынын жанында жүрүш керек. Баласы менен туура мамиле түзө билиш керек. Биз ошол контролду унутуп атпайлыбы? Мындан да алганда эгерде биз компьютерге отурба, тигил сотканы көтөрбө дей турган болсок, анда биз эмне замандан артта калабызбы? Мезгил менен кандайдыр бир учурларда сөзсүз түрдө балага контроль жүргүзүп туруш керек да. Эмне менен алек болуп атат? Ошол коюлган тапшырма боюнча алектенип атабы? Ар бир 45 мүнөттө эс алып атабы? Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт эс алыш керек да компьютерден. Эс алуусу барбы? Анан деги эле мындай алганда кенже мектеп курактан баштап эле эгерде ошого үйрөтө турган болсок, кандай гана бала болбосун өспүрүм куракта анын баардыгын өзү эле өздөштүрүп, ата-эне контролдобой деле калат. Эң негизгиси ошо керектүү учурларда биз өткөзүп жиберип атпайлыбы? Баланы кичинекейинен баштап ошого кандайдыр бир эрежеге баш ийинки кылып үйрөтүш керек да. Майдасын чыгарам, за то, что не